Саламатсыздарбы, урматтуу ИСО жооптуулары. Келиңиздер, саат 3 болуп калды, баштай берели. Биринчи кезекте биз кыргызча түшүндүрөбүз, жарым саат убагында. Бул саат 3төн баштап 3:30 чейин, саат 3:30 4 чейин орус тилинде баарын түшүндүрөбүз сиздерге. Негизи бул вебинардын негизги максаты азыркы учурда мисалы көбүңүздөр эле өзүңүздөрдүн логин паролуңузду алгансыз, бирок бирөөгө берип койгонсуз, же болбосо унутуп калгансыз. Анан кийин же болбосо окшош болгон үчүн башкаларга да берип таратып, анан кийин башка компьютерлерде ачык боюнча калып калышы мүмкүн. Бул негизи туура эмес. Коопсуздук үчүн сөзсүз түрдө сиз ар биринде логин паролуңузду өзгөртүп, бул боюнча сөзсүз түрдө ишти алып барышыңыздар керек. Андан кийин почтаңызды жана телефонуңузду дагы кошуп коюшуңуз зарыл. Унутуп калган учуруңузда ошол почтаңыз менен сиз өзүңүзгө паролуңузду алып алсаңыз боло берет. Здравствуйте, уважаемые ответственные по СУО. Я сейчас буду вести вебинар на кыргызском языке. В 15:30 я буду объяснять вам на русском языке, поэтому если вы сейчас не хотите, то можете присоединиться через полчаса. Так. Азыр сиздерге мен биринчи этап менен кантип өзүңүздүн логиниңизди эмес, паролуңузду өзгөртүү жолун көрсөтөмүн. Анткени үчүн логин өзгөрбөйт, логин ошол боюнча калат. Анан экинчи этап менен сиздерге почтаңызды жана электрондук почтаңыздан сырткары телефонуңузду дагы кошуу жолун көрсөтөмүн. Анан үчүнчү этап менен сиздерди кантип логин паролуңузду восстановление же болбосо калыбына келтирүү жолундагы көрсөтө кетемин. Анткени үчүн көп учурларда эле мен унутуп калдым, же болбосо башка телефондо калып калды, башка компьютерде калып калды, азыр мен ала албай жатам, кире албай жатам деген учурлар болуп жатат. Көңүл буруңуздар, азыр биз демонстрация аркылуу көрсөтө кетебиз бул маселени. Так, ИСОго кирдик. Бул жактан башкы бетке киргенде эле сиздер өзүңүздөрдүн уюмуңузду көрөсүз. Эгерде оң тарапты карасаңыз, бул жерде тоголокчо адамдын сүрөтү болот. Мынакей басканда жалпы ден соолук, кесипкөй, өзгөчө керектөөлөр, стипендия, системадан чыгуу деген кнопкалар чыгат. Эң биринчисинде эле сиз жалпы деген бөлүмгө киришиңиздер керек ушул жерден. Анан менин атым чыгып атат. Анткени үчүн менин атым, бул жерде менин аккаунтум, ошол себептен буну өзгөртүшүм керек. Эгерде сиздики өзүңүздүкү менен кирсеңиз, кантип өзүңүздүн аты жөнүңүз боюнча аккаунтуңузду өзгөртүү маселеси бул жерде бөлүктөрү да чыгып калат. Сиздер аккаунт деген бөлүмгө киришиңиздер керек. Орусчасынан кирсеңиз, эгерде учетная запись деп турат. Аккаунтка киресиз, редактировать кнопкасын басышыңыздар керек. Логин өзгөрбөйт. Көрүп атасыз, бул жерде мүмкүнчүлүк жок. Кызыл белги менен мүмкүнчүлүк жок деген белги турат. Учурдагы паролду жазышыңыздар керек. Азыркы паролду жазасыз толугу менен. Жаңы паролду кошушуңуздар керек. Жаңы пароль бул негизи 8 символдон турган. Анын ичинде мисалы латын тамгалары, же болбосо сандар, же болбосо мисалы жөнөкөй знактар да кошсоңуз боло берет. Мисалы доллардын знагы, же болбосо собачка, же болбосо номердин знагы, кайсыл ыңгайлуу болсо ошолорду кошосуз. Негизги максаты бул башкалар ал пароль менен кире албай тургандай болуш керек. Жана сиз өзүңүз дагы ошол паролду жаттап ала тургандай болушуңуздар керек. Эмне менен мисалы ассоциация болсо, мисалы көбүнчө туулган жылыңызбы, же болбосо аты жөнүңүзбү, же болбосо башка бир маалыматпы, ошол менен кошуп туруп, атайын бир белгилерди коюп, мындай татаалыраак болуш керек пароль. Жаңы паролду түзгөндөн кийин, ошол паролду эле сиз жаңы паролду кайталоо деген графага жазышыңыздар керек. Ошондо гана сиздердин паролуңуз жазылгандан кийин, жаңы паролго кошкондон кийин, аны кайталагандан кийин, сизди сактоо деген кнопкасын бассаңыз, ал пароль сакталып калат. Көңүл буруңуздар, биринчисинде учурдагы паролду жазасыз, экинчисинде өзүңүзгө ыңгайлуу паролду түзөсүз, аны жазып коесуз. Кайра эле ошол түзгөн жаңы паролду кайталагыла деген графага жазып коесуздар. Акырында сактоо кнопкасын басасыз. Эгерде сактоо кнопкасын басканда меникине окшоп азыркы учурда мынакей жазуу аныкталган катачылыктардан улам жаңыланган жок деген ката чыкса, демек сиздики же болбосо учурдагы паролуңуз дал келбейт, же болбосо сиздики жаңы паролуңуз менен кайталанган паролуңуз бири-бирине дал келбейт. Ошол себептен сактабайт. Эгерде сиз учурдагы паролду, анан кийин жаңы паролуңузду 2 жолу туура жазган болсоңуз, бул жерге жашыл жазуу менен
жазуу ийгиликтүү сакталды деп чыгып калат. Ушуга көңүл буруңуздар. Бул биринчи этап болчу. Көңүл буруңуздар, бул жакта оң тараптагы адамдын сүрөтүндөгү жалпы деген бөлүмдүн ичиндеги аккаунт деген жерден өзгөртөсүздөр, мынакей редакциялоо кнопкасы аркылуу. Андан экинчи этапка өтөйлү. Бул жакта экинчи этапта уюмдар бөлүмүнө киргенде өзүңүздүн уюмуңузга киресиз. Дароо сиздин уюмуңуз чыгып калат бул жакта. Ал уюм чыккандан кийин сиз персонал бөлүгүнө өтөсүздөр. Экинчи этапта бул сиздердин электрондук почтаңызды жана телефон номериңизди кошуу жолу. Персонал бөлүгүнө өткөндө сиз специалист ИСУО катары, мынакей персонал бөлүгү, бардык кызматтар деген графаны бассаңыз, специалист ИСУОну табасыздар. Ушул кызматта отурган сиздин маалыматыңызды өзгөртөсүздөр. Мынакей бул жерде биздики эки специалист экен, мен өзүм атым боюнча издеймин. Анын ичине кароо кнопкасы аркылуу киришим керек, карточкасына ичине киришим керек. Карточкасына киргенден кийин бул жакта сиздин маалыматыңыз чыгат. Эгерде жок болсо маалыматыңыз, анда сиз редакциялоо аркылуу буну оңдоп коюшуңуздар керек. Анткени үчүн сиздин маалыматыңыз боюнча биз башында каттаганбыз. Балким сизди башка бирөө көрүп койгон, же болбосо башка бир маселе болуп, сиздики району туура эмес каттап койгон болсо, аты жөнүңүздү анда редактировать аркылуу оңдоп аласыздар. Андан соң байланыштар деген бөлүмгө өтүшүңүздөр керек. Мынакей байланыштар деген бөлүм. Бул жерден сиз плюс аркылуу биринчи электрондук почтаңызды кошосуз. Мынакей электрондук почта. Сүрөттөгү, мисалы, сиздики жеке почтаңызбы, же болбосо иш почтаңызбы, рабочий. Кайсынысы болсо тандайсыз. Маанисине почтаңыздын аталышын толугу менен жазышыңыздар керек. Өзүңүздүн жеке почтаңызды жазасыз. Мен азыр өзүмдүн почтамды жазып атамын. Жаздым. Приоритетке ооба дейм дайыма. Ошондо гана мен бул почта аркылуу өзүмдүн логин паролумду алсам боло берет. Эгерде жок деп койсоңуз, восстановление калыбына келтирүү боюнча бул почта иштебей калат. Ошол себептен приоритет ооба дейиңиз дайыма. Почтаңызды жазып жатканда акырында же болбосо астында эч кандай пустой пробел жок болуш керек. Бир гана почтаңыз жазылат. Болду, мен жаздым азыр, сактоону бастым азыркы учурда. Андан кийин плюс аркылуу биз өзүбүздүн телефон номерибизди кошушубуз керек. Мынакей телефон, мобилдик десеңиз болот. Мынакей мобилдикти тандайсыз. Сүрөттөгү бул жекеби, же болбосо иш, же болбосо башка. Кайсынысы керек болсо ошону тандайсыз. Мен мынакей жеке номерин жазышым керек, же болбосо ишти. Азыр мен маанисине жазып атам. Көңүл буруңуздар, 996 менен баштайбыз. Плюс жок, 0 жок, 996 менен баштайбыз. Пробел дагы жок. Бул жерде мынакей номерди жазып жатам. Мен өзүмдүн номеримди жаздым. Приоритет ооба дедим. Сактоону бастым. Азыркы учурда эң негизги бул сиз электрондук почтаңыз менен восстановление кылсаңыз боло берет. Кийинчерээк сиздер телефонуңуз номериңиз менен дагы восстановление кылуу жолунда биз карап жатабыз. Ошол себептен азыр кошуп коесуздар, а кийин ушул менен колдоно берсеңиз боло берет. Азыр мына көрдүңүздөр, мен бул жака эки почтамды коштум. Бирөөсүн жок деп койгонмун. А ооба деген менен мен восстановление кылсам боло берет. Мынакей бул жерде мен почтам турат, ооба деп турат. Демек ушул почтам менен мен восстановление кылсам болот. Келиңиздер, мен эгерде бул биринчи почтам менен восстановление кылгым келсе, анда ошол почтаны приоритетин ооба деп коемун. Сактоону бастым. Так, азыр эми карайлы. Көрдүңүздөр, бул жакта азыр мынакей ИСУО Монкайр мен өзүмдүн почтам жазылды, телефон номерим жазылды, экинчи почтам дагы жазылды. Сиздер бир почта, бир телефон номер кошуп койсоңуз, бул жетиштүү болот. Сөзсүз түрдө ушул маалымат маанилүү азыркы учурда. Бул экинчи маселе болчу. Эми ушул боюнча эле мен үчүнчү этапты айта кетейин. Мисалы, сиздер телефон номериңизди кечиресиз, ИСУОдогу логиниңизди унутуп койдуңуз. Анда эмне кылыш керек? ИСУОго киргенде эле авторизация бөлүмүндө логин унутулду деген кнопка бар. Аны басабыз. Анан бул жерге мен өзүмдүн почтамды жазамын. Жанагы мен кошкон почтамды жазып атам. Приоритети ооба болгонун. Логин калыбына келтирүү деп турат. Так, мынакей калыбына келтирүү маалыматы электрондук дарек аркылуу жөнөтүлдү деп турат. Мен почтамды текшеремин. Мынакей почтага кирип атам. Бул жерден акыркы катты караймын. Так, бир мүнөт азыр.
Сиздер дагы ушул өзүңүздүн почтаңызга киргенде эле входящийни карайсыз биринчисинде. Меники мынакей входящий папкасында почта edu.gov.kg деген почтадан мага келди, мынакей ИСУО собачка. Жаңы запрос, новый запрос. Сиздин логиниңиз деп менин логиним берилди. Ошол логин менен сиз кирсеңиз боло берет. Эгерде сиздики входящий почтасында жок болсо, демек спам почтасын караңыз. Мынакей спамда да болуп калышы мүмкүн. Кээинки учурларда спамга түшүп калат. Ошол себептен сиздер дагы спам почтасындагы, спам папкасындагы карап кетиңиздер. Эгерде мисалы сиздердики азыр мен логинди алдым, эми паролумду да унутуп калдым. Бул учурда эмне кылыш керек? Ал үчүн пароль унутулду кнопкасын басабыз. Эки башка кнопка, пароль үчүн, логин үчүн эки башка кнопка. Бул жерге дагы өзүмдүн почтамды жазамын. Жаздым, кийинки кнопкасын бастым. Мага бул жерге атайын сообщение чыкты. Кат чыгат. Билдирүүдө калыбына келтирүү маалыматы электрондук дарек аркылуу жөнөтүлдү деп жатат. Мынакей мага дароо келди. Мен аны кайрадан карап атам. Жаңы запрос. Эгерде сиз паролду алмаштыргыңыз келсе, бул жерде атайын ссылка жөнөтүлөт. Көк болуп белгиленип турат. Ошол ссылканы бассаңыз эле сиздики паролуңузду алмаштыруу үчүн атайын бөлүм чыгат. Бул жерде биринчи сиз өзүңүзгө ыңгайлуу паролду жазышыңыздар керек. Анан кийин кайра эле ошол паролду кайталашыңыздар керек. Бул эмне үчүн керек? Система текшерип жатат. Сиз өзүңүздүн паролуңузду, жазган паролуңузду эстедиңизби же эстебедиңизби? Ал сизге оңойбу же оңой эмеспи? Ошол себептен сиз биринчи паролду так жазасыз, бардык символдору менен. Анан ошол паролду сиз кайрадан кайталап туруп, пароль жаңылоо кнопкасын басканда сиздин паролуңуз жаңыланып калат. Андан соң сиз ИСУОго киргенде сизге келген логинди жазып туруп, сизге келген паролду жазып туруп, кирүү кнопкасын басканда сиз кирип каласыз. Ушундай процесс менен өзүңүзгө логин паролду алып аласыз. Балким азыркы учурда сиз такыр кире албай жаткан болсоңуз, почтаңыз менен да кире албай жаткан болсоңуз, мамлекеттик мектеп, муниципалдык мектеп, мамлекеттик бала бакча жана мамлекеттик муниципалдык бала бакчалар районго кайрылыш керек. Районо сиздерге логиниңизди дагы, паролуңузду дагы калыбына келтирүү боюнча жардам берет. А эгерде сиз жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектеп болсоңуз, же болбосо колледж, НПО бул лицей, анан кийин вуз болсоңуз, бизге кайрыласыз. Биз сиздерге жардам беребиз. Ошол себептен эгерде бизге мамлекеттик мектептер кайрылса, биз сизге жардам бере албайбыз, бизде доступ жок. Сиздер районго кайрылышыңыздар керек. Ар бир районодо ИСУОго жооптуу атайын дайындалган специалисттер бар. Биз аларга бардыгын үйрөтүп, аларга доступ бергенбиз. Ошол себептен мамлекеттик муниципалдык мектеп жана бала бакчалар сөзсүз түрдө районго кайрылыш керек. Башкалары бизге кайрылса, биз жардам беребиз аларга. Бирок ошондо дагы биз ар бир кайрылганда алардын почтасын сурап туруп, биз почтасын улап коебуз. Азыр эле көрсөткөндөй сиздерге да улап коебуз. Мындан кийинкисинде өзүңүздөр почтаңыздар менен восстановление кылууга мүмкүнчүлүгүңүз пайда болуп калат. Ошол себептен бизге кайрылганда дароо аты жөнүңүздү, уюмуңуздун аталышын, кайсыл райондонсуз, же болбосо кайсыл шаардан болсоңуз, анан электрондук почтаңызды, жеке электрондук почтаңызды бериңиздер. Анткени үчүн көбүнчө уюмдун электрондук почтасын бергенде, ал почтага бир нече адистердин доступ бар болот. Ошон үчүн туура эмес болуп калат да, мисалы 2-3 адис бир почтаны колдонуп жатса, ал жака ИСУО боюнча логини, паролу түшкөн болсо, анда бул туура эмес маалымат. Ошол себептен жеке почтаңызды бериңиз, бул бир гана сизге тиешелүү логин, пароль, сизден башка эч ким кирбеш керек. Дагы бир жолу айта кетейин, ИСУОдогу маалымат бул жеке маалымат, купуя маалымат. Ошол себептен эгерде сиз логин паролуңузду бирөөгө берип жатсаңыз, ал аткарган иштин бардыгы сиздин атыңыздан кетип жатат. Ошол себептен сиздер бардык жоопкерчиликти өзүңүзгө алып жатасыз. Ал бир туура эмес иш аракет кылса, демек сиздин атыңыз жазылып турган болот. Ошол себептен эч кимге өзүңүздүн логин паролуңузду бербейсиздер. Эгерде 2-3 болуп иштеп жатсаңыз бир уюмдан, демек 2-3 тең бардыгына приказ чыгыш керек. Ар бири милдеттенме документине кол коюш керек. Эгерде мисалы сиз районго баш ийген болсоңуз, районго жөнөтөсүздөр, алар сизге доступ ачып берет. Эгерде мисалы вуз же болбосо колледж же частный уюмдар болсо, анда алар бизге жөнөтөт. Биз аларга өзүнчө логин, пароль ар бирине өзүнүн аты менен ачып беребиз. Ошондо гана бул иш туура болот. Ансыз болбойт.
Ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Так, азыр мен сиздерге бул боюнча айта кеттим. Келиңиз, бизде дагы 15 минутта убактыбыз бар экен. Балким суроолор болсо, ошолорго жооп бере кетели. Так. Бул жерде сиздер көбүнчө кимдер катышып жатканыңызды жазган экенсиз. 3-этапты эл почтаны жазбай эле жаңы пароль менен кирип иштей берсек болобу же сөзсүз түрдө эл почта менен кирүү керекпи? Электрондук почта бул сиздерге восстановление кылуу үчүн гана керек болот. Ошол себептен сөзсүз түрдө сиз аны улап коесуздар. Мен сизге 3-этапта болгону эгерде унутуп калган болсоңуз, кантип ошону восстановление кылсаңыз болот экенин көрсөтө кеттим. Бул дайыма кыла турган нерсе эмес. Бул дайым эгерде унутуп калсаңыз, ошондо гана кыласыздар. Так. Паролду алмаштырбай койсо болобу? Жок, сөзсүз түрдө алмаштырыңыздар. Анткени үчүн азыр бизде сөзсүз түрдө ушул приказ келди. Бардык ИСУО жооптуулар алмаштырсын деп айтышты бизге. Балким жакынкы убакта дагы биз баарына сброс кылышыбыз мүмкүн. Ошол себептен ошол убакта сиздин почтаңыз менен уланган болсо, өзүңүз эле восстановление кылып кирип аласыздар. Анткени үчүн бул жакта дагы биз коопсуздук иш аракеттерин кылышыбыз керек. Негизи иш чараларды аткарышыбыз керек. Ошол себептен дагы бизге жардам бериңиздер сураныч. Логин паролду өзгөртпөй койсок болобу? Жок, болбойт. Сөзсүз түрдө өзгөртүңүздөр. Биз атайын ушундай вебинар өткөзүп атабыз. Буга чейин дагы видеолор жөнөткөнбүз, бирок көптөрү бир аз кыйын болуп атат, түшүнбөй жатабыз деген себептен биз азыр вебинар уюштуруп, ушул боюнча айтып кетип атабыз сиздерге. Финансын толтурууну айтып бересиздерби? Финансын толтуруш үчүн сиздер финансы бөлүгүнө киришиңиздер керек. Азыр бир мүнөт. Финансы бөлүмүнө киргенде поступление бул кирүүлөр, анан чыгуулар деген бөлүмдөрдү толтурасыздар бюджетке киргенде. Бул нерсе баарына тиешелүү мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик, подведомственный, вуздар, колледждер, лицейлер бардыгы толтурат. Ал үчүн каржы бөлүмүнө киресиздер, бюджетке киресиздер, түшүүлөргө киргенден кийин бул жактан плюс аркылуу сизге кайсыл жактан канча акча каражат былтыркы жылы 1-январдан баштап 31-декабрга чейин календардык жыл үчүн общий сумманы кайсыл жактан түшкөнүн сиз жазасыздар. Мисалы, сиздерге министерстводон келген акча каражат бар болсо, анда сиз аны жаза кетесиз. Мисалы 500 000. Датасы бүгүнкү сактоону басасыздар. Эгерде сиздер частный болсоңуз, балким сиздерге окутуу үчүн акы, бул плата за обучение болсо, анда сиз ошону белгилейсиз, канча сумма келип түштү былтыркы бир жыл үчүн. Бүгүнкү датасын жазып сактоону басасыздар. Андан кийин ошол акча каражатты, мисалы, ведомстводон келген акча каражатты же болбосо окуу үчүн акыны сиз кайсыл жака эмне үчүн короткон экениңизди сиз чыгымдарга толтурасыздар. Ал үчүн дагы былтыркы 1-январдан баштап 31-декабрга чейин 20-жылы окуу жылын көрсөтөсүз былтыркыны. Анан бул жерде мисалы мен коммунальный услуги короттум. Ал үчүн кайсыл акча каражатты? Бул мисалы плата за обучение, контракт үчүн келген акча каражатты мен ушул нерсеге короттум деп көрсөтсөңүз, суммасын көрсөтөсүз. Мисалы мен буга чейин 500 000 деп көрсөткөм, аны мен 400 000 гана короткон болсом, 400 000 караймын. Датасы бүгүнкү сактоону басамын. Сиздер дагы ушул принцип менен биринчи түшүүлөрдү карайсыз, анан чыгымдарды карайсыз. Эгерде гос же болбосо муниципалдык мектеп бала бакчалар бар болсо, сиздер РЦОдон аласыз, районодон аласыз, гаранодон аласыз маалыматты. Анткени үчүн сиздердин бухгалтерияңыз ошол жакта. А частныйлар, вуздар, колледждер жана лицейлер сиздер өзүңүздөрдүн бухгалтерияңыздар бар. Ал жактан толук маалыматты сиздерге берет, сиз болсо бул жака киргизип коесуздар. Көбүнчө эле мисалы республиканский бюджеттен бизге түшкөн жок, биз толтурбайбыз деп айтып калышат. Жок, андай болбойт. Кайсыл жактан түшкөн болсо, ошол жактан толтурасыздар. Балким бул жерден мисалы сизге керектүү таппай жатсаңыз, анда бизге жазасыз, биз сизге жардам беребиз. Же болбосо ошол нерсени кошобуз. Бул жерге жетпеген бир бюджет негизи булактар жок болсо, анда ошону да кошуп беребиз. Буга чейин мисалы суранышты эле, биздеки мисалы контрагыбыз бар, ошол акча каражатты биз көрсөтөбүз деди эле деп. Анан биз окуу үчүн акы деген бөлүктү атайын кошуп бердик. Анан көбүнчө дагы суранышты, биз коммунальный услугиге короткон акча каражатты кантип белгилешибизди билбей жатабыз деди эле. Биз дагы ошол коммуналдык атайын чыгымдар үчүн өзүнчө бөлүк кошуп бердик. Сиздер дагы ушундай маселе менен кошсоңуз боло берет. Так, бир мүнөт.
Эфир сакталат. Бул боюнча биз ссылкасын жөнөтөбүз, жазуусун. Анткени үчүн биз дагы бул видеону обработка кылып, өзүнчө кыргыз тилин, орус тилин өзүнчө бөлүп туруп жазып жөнөтөбүз сиздерге ссылкасын. Так. 10-мектеп гимназия эски пароль менен калсак болобу же алмаштырабызбы? Сөзсүз түрдө алмаштырыңыздар, сөзсүз түрдө. Саламатсыздарбы? ИСУОго бекитилген кызматкерлерге маяна берүүсү каралыптыр. Бакчаларга бекитилген кызматкерлерге маяна берилбейт дейт. Бул боюнча сиздер жетекчилигиңизге кайрылыңыздар. Алар сиздерге жардам беришсин. Биз болгону консультация гана бере алабыз. Финансы бөлүмү толтурулган соң текшергенде жок болуп кетип жатат. Сиз балким башка жылды көрсөтүп жатасызбы? Рахат Тилекова эжеке, сиздикин бир аз сурооңузду түшүнбөй калдым. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, группага толугу менен сүрөтү менен, анан түшүндүрүп толугу менен суроону жазып койсоңуз, биз сизге жардам берели. Толугу менен группаларда гана жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп жатат да сиздерге. Предметтер боюнча дагы көп суроо болуп жатат. Ушул нерсени дагы сиздерге көрсөтө кетейин. Сиз үчүн мисалы биринчи эле эмнени текшеришиңиздер керек? Академиялыкка киресиз, программаларга киресиз. Бул жактан ар бир деңгээлди, бул мисалы сиздердики бала бакча болсо, бала бакчанын деңгээлдерин редактировать кнопкасын аркылуу басасыздар. Эгерде мектеп болсо, анда мектеп ар бир деңгээлде, бул 1-класстан 11-класска чейин ар бир класста редактироватьты басыш керек. Анан мисалы мен азыр 3-класста алдым, 3-класста редактировать кнопкасын бастым. Анан ушул жерден кайсыл предметтерди 3-класста өтүп жатса, аларды мен издеймин. Мисалы көбүнчө бул класстарда физическая культура өтөт. Мынакей физическая культура меники галочка менен белгиленген экен, аны тийбеймин. Андан кийин мисалы дагы ушул жерде музыка өтөт. Мен ушинтип поиск аркылуу бардыгын издеймин. Галочка менен белгиленген экен, болду, сактоону басамын. Ушинтип сиз ар бир деңгээлди галочкасы барбы же жокпу текшерип чыгасыздар. Мисалы ушул 3-класста мен толугу менен бардык предметтерди кошуп чыкканмын. Ушинтип сиздики чыккандан кийин дагы предметтер бөлүмүнө өтөсүздөр. Предметтер бөлүмүнө өткөндөн кийин сиз былтыркы, эгерде 2020-21 жылда бул жакта жок деп эч нерсе чыкпай жатса, демек сиздики былтыркы жылкыга түшкөн. Анткени үчүн сиз былтыр ИСУОну толтуруп баштагансыздар. Анан 2019-20-дан мен 3-классты тантап көрөмүн бул жактан. Мынакей 3-классты карайлы. Эгерде жок болсо 3-классыңыз, анда кошуу аркылуу кошо алсаңыз боло берет. Дароо эле 2020-21ге кошуп алсак болот. 3-классты белгилейли. Так, азыр 1 мүнөт. Мынакей 3-чү мисалы А, Б, В, Г, Д өзүнчө кошулат. Ошол себептен ар бир параллельге өзүңүзчө кошосуздар. Эгерде университет же болбосо колледждер болсо, сиздердики дагы ар бир группага, ар бир параллель группага өзүнчө чыгыш керек. Ошол себептен сиздер дагы көңүл буруп, ар бир группага өзүнчө предметтерди кошуп чыгасыздар. Мисалы 3-чү Аны алайлы. Меники мынакей кошулду. Алардын бардыгын мынакей галочка менен белгилеген экенмин, сактоону басамын. Эгерде сиздердики белгиленбей турса, аларды сиз барын галочка менен белгилеп чыгасыздар. Мынакей меники коюлду. Акырында мисалы сиз бул жерден сактоону басышыңыздар керек. Сактоону бастым. Так. Меники ушундай жазуу чыкты, алар меники быйылкы жылкыга кошулган экен. 3-класска мен буга чейин кошуп чыккан экенмин. Ошол себептен система кайрадан экинчи жолу кошууга мүмкүнчүлүк бербейт экен. Мынакей 3-чү Аны карадым, меники физическая культура, кыргызский язык, английский язык деп коюлган экен. Эми буларга мисалы мен ар бирине эжекесин дагы белгилеп чыгышым керек. Мугалимин, предметникти. Ал үчүн ошол предметке кирип, редактироватьты басып, мугалими деген жерге керектүү мугалимди белгилеп коемун. Мынакей мугалими деп турат. Азыр мен бассам, бул жерде список чыгат. Сиз керектүү мугалимди тандайсыз, акырында сактоону басып туруп сактап коесуздар. Так, азыр 1 мүнөт. Менде загрузка болуп калып атат, сиздер дагы загрузка болуп бүткөндөн кийин акырында сактоону басып коесуздар. Ошондо мисалы физкультура боюнча ушул класста ким берет экени сиздики белгиленип калыш керек бул жерде. Аты жөнү чыгат ошол эжекенин же ошол мугалимдики аты жөнү чыгат. Биринчи академическийге кирип галочка белгиленгенби текшересиздер, андан кийин предметтерге кирип плюсту басасыздар. Эгерде плюс кнопкасы чыкпаса, былтыркы окуу жылды карап чыгасыздар. Так.
Ссылкасын YouTube'га калтыргылачы, өз алдыбызча көрүп чыгалы. Азыр түшүнүксүз болуп жатат. Азыр кайсы ссылка менен кирген болсоңуз, ошол ссылка менен кирип, кийинкисинде кайталап көрө бересиздер. Бул трансляция өчүрүлбөйт, ушул боюнча сакталат. Негизи YouTube'да ушундай мүмкүнчүлүк бар. Логинди алмаштырбасак болобу? Логин алмашпайт. Паролду гана алмаштырылды, анда жакшы экен. Пароль алмашса туура болот. Саламатсыздарбы? Бала бакчаларга да предметтерди кошуш керекпи? Эгерде сизде мисалы музыканы рисование өтсө, аларды кошуп чыгасыздар. Видеосун жиберсеңиздер, видеосун жөнөтөбүз. Тех персоналдардын аттестаты жок болуп жатат. Алар тууралуу маалыматты жазбай койсок болобу? Биринчи сурап көрөсүздөр. Эгерде такыр эле аттестаты дагы 9-класста бүткөн күбөлүгү да жок болсо, анда макул. Анда кошпой коесуздар. А негизи алардын дагы мисалы поварлардыкы көбүнчө средне специальный, мисалы колледжде бүткөн дагы болсо, сертификаты бар болот. Ошолорду кошуп коесуздар. Эки мугалимди кантип тандайбыз? Бул суроо боюнча бир аз түшүнүксүз болуп калды. Сиздер эгерде мисалы бир предметти эки мугалим өтсөбү, анда эки мугалим тандап кетсеңиз боло берет. Бул жерде мүмкүнчүлүк бар андай. Так, азыр мен көрсөтөм. Мынакей мен коштум, редактировать кнопкасын бастым. Так, кайрадан ушул жерде эле мугалимдерди бассаңыз, экинчи мугалимди тандап аласыздар. Мен жанагы предметтерди редактировать басып, 2-3 мугалимди кошсом боло берет. Мен бул маселени түшүнүп жатам. Мисалы, кээ бир класстарда эки группага бөлүп өтүшөт. Ошол себептен эки мугалими бар болот. Мисалы, английский же болбосо орус тили деген сабактарда эки мугалимди белгилесеңиз боло берет. Мүмкүнчүлүгү бар. Мугалимдердин стажын кантип кошсок болот? Бул боюнча видео жөнөткөнбүз. Эгерде сиздер видеону албаган болсоңуздар, ушул каналыбызда бизде видео сакталган. Сиз ушул каналдан таап алсаңыз боло берет. Же болбосо группага жазыңыз, биз ссылкасын сизге жөнөтөбүз. Тарбиячылардын стажы боюнча жазганбыз, туура эмес болуп жатат, кантип оңдойбуз? Ар бир тарбиячыга киресиз, стажын карайсыз. Профподготовка деген бөлүмдөн. Менде логин менен түшүнгөн жокмун сиз сурооңузду. Бекболот байке агай, же болбосо сиз группага жазыңыз, сурооңузду бир аз түшүнбөй калдым. Персоналда системный админ менен специалист ИСУ эки башка санды көрсөтүп жатат. Кантип оңдойбуз? Мисалы 110 кесиптик лицейдет. Ал үчүн бизде мынакей буга чейин көрсөтүп кеткендей эле сиз өзүңүз мынакей персонал бөлүгүнө киресиз. Биринчи мисалы специалист ИСУдон башка өзүңүздүн кызматыңыз менен катталганды өчүрүп коюшуңуздар керек. Себеби эгерде сиз специалист ИСУну өчүрүп койсоңуз, сиздин логин паролуңуз өчүп калат. Ошол үчүн аны биз не удалять деп жазып койгонбуз. Аны өчүрбөңүздөр болбойт. Ошол себептен сиздики берки кызматыңызда катталган башка логин менен катталган кызматыңыз менен маалыматты өчүрүү кнопкасы аркылуу өчүрүп коесуздар. Андан кийин өзүңүздү специалист ИСУ катары табасыз. Мисалы, мынакей мен өзүмдү таптым, менин атым Мария болсо, анан ичине кирип мен логинди копия кылып алам. Мынакей копия кылдым. Персоналга киргенден кийин мен өзүмдү фильтр аркылуу издешим керек. Мынакей плюсту бастым. Фильтр аркылуу ошол ID'ни мен коюп атам, мынакей ID BBMS, ID ISO'сун коюп атам. Башка эч нерсесин жазбаймын. Анан фильтр поискту басып атам. Бул жерден менин атым чыкты, мынакей Мария деп. Аны мен мынакей точкасы менен белгиледим тоголокчого. Уюмга кошуу кнопкасын бастым. Иш орношуунун түрү, мисалы сиздер штаттык кызматкер болсоңуз, анда мынакей толук күн дейсиз. Позицияңызды белгилешиңиздер керек. Мисалы мен эгерде мен музыкальный работник болсом, анда мен мынакей музыкальный работник деп белгилеп коюшуңуздар керек. Эгерде мисалы сизге керектүү бул жакта позиция жок болсо, анда позицияңызды түзүп аласыздар. Бул боюнча видео жөнөткөнбүз. Негизи бар болгон позицияларды бул жерден тандап аласыздар. Анан акырында штаттык кызматкер деп коебуз. Мынакей аяктоо кнопкасын басабыз. Эми азыр текшерели. Ошондо биздин логинибиз окшош болуп калат. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Персонал бөлүгүнө киргенде өзүңүздү поиск аркылуу атыңызды жазып издейсиз.
издедим. Мынакей, меники 3 кызматым бар экен. Биринчиси бул специалист ИСУ, азыркы учурда логин паролум, анан преподаватель экенмин, мен азыр сабакта берет экенмин, анан музыкальный работник экенмин. Бирок көңүл бурсаңыз, бул жерде мен бир гана сотрудник, бир гана кызматкер катары чыгып атамын. Анткени үчүн менин логиним окшош бардыгында. Сиздердики да ушундай болуш керек. Бардыгынын логини бирдей болуш керек. Сиз бир кызматкер катары саналышыңыздар керек. Ошондо гана туура болот. Так, азыркы учурда биздин убактыбыз бүтүп калды. Келиңиздер, мен орусча сиздерге түшүндүрө кетейин. Анткени үчүн биз өзүбүзчө пландалган убактыбыз бүтүп калды. Так. Здравствуйте, уважаемые ответственные по ИСУ. Давайте повторим еще раз нашу тему на русском языке, поэтому мы